Японияда $9600 маскалар сатылууда. Японияда дизайнерлер эми коронавирустан коргонуучу бриллиант жана бермет менен костолгон маскаларды чыгара баштады. Бул тууралуу Рейтер агенттигине шилтеме берүү менен Барометр которду. Япониялык дүкөндөр тармагы тургундардын көңүлүн көтөрүп, COVID-19 пандемиясында ансыз да алысырап турган мода индустриясын жандандыруу үчүн өз колу менен жасалган бет каптарды сата баштады. Дүкөндүн ассортиментинде 0,7 караттык бриллиант жана 300дөн ашык Сваровски кристаллдары бар маскалар бар. Ошондой эле 330 Япон Акоя берметинен турган маскалар сатыкка чыгарылды. Люкс маскаларынын ар биринин баасы $9600 бааланды. Ошондой эле $5 турган болжол менен 420 сомдон 200дөн ашык жөнөкөй коргоочу маскалар да сатылууда. Бардыгы коронавирустун айынан маанайы жоктой сезилет. Алар ушул жаркыраган маскаларды тагынып алып, жакшы сезимде, көңүлдүү жүрөт деп ойлойм, деди компаниянын өкүлү Азуса Казитака. Көпчүлүк кардарлар кымбат баалуу маскалар күнүмдүк колдонууга ылайыксыз болуп калышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Бул бир аз ыңгайсыз. Эгерде мен ушул бет каптарды тагынсам, күн сайын ушуга ылайыктуу кийимдерди кийишим керек экен, деди 66 жаштагы Муцу Канеко. Япон маскалары дүйнөдөгү эң кымбат маскалардын катарына деле кирбейт. Бул маска израилдик зергер тарабынан иштелип чыккан. Буга чейин индиялык ишкер алтындан жасалган коргоочу масканы тагынып жүрүп да, бирок коронавируска чалдыгып каза болгон.